Tikuvchilar ochib tikuv anandaq ishxonalarini ochgan, o'sha ham to'g'ri emasda. Hozir bunavi Mamajon ko'chadan, Lenin ko'chadan, anan Qurmonjon Datqa ko'chadan, Perolog Andijanskiy shundaylar 5-6 ko'chadan Shaytepa yoqdan. Shaytepa yoqdan o'quvchilar keladi, kiratirgan yer yo'q, trottoardagi yo'q. Undan tashqari mer o'zi ko'rgan, bunavi nimani o'cha, mana bozorning ko'chada Shaytepa bilan bunavi tepkich ko'rinib turadi-ku, mechit yoqdan. O'sha yerlarni ham ko'rdi. Chayqoq bozori, Oltin bozori yoqqa ham mezonsiz qurilgan. Bari yo'q mezonsiz qurilgan. O'shalar maktab o'quvchilar kiraverishi bu yoq bo'lgan o'zi. Ha, boshqa kiraverish shu yer mana. Yerdan kirib chiqatirgan yerlar, o'quvchilar kiratirgan yer shu yer. Hozir o'quvchilarga shart yo'q-da, hozir o'tayin desa, bularga trottoar yo'q. Hozir Murda birinchi dokumenti bo'yicha o'sha men kelganda texpasportida 2 gektar deb yozilgan bo'lsa, va andan o'shundan keyin ele 0,78 sotuq ekan, anan bag'alanib ketganda 72 bo'lib qoldi. Tüyün teriştirip gelsең, бардыгы мыйзамсыз болуп чыгат да. Себеп социалдык багыттагы социалдык мекемелерди, бала бакчаларды өтпөсүн эч жакка сатылбасын деген президенттин Акаевдин чыгарган президент убагында указдары азыркыга чейин күчүндө эч кандай атмен болгон эмес да. Эгер сиз өзүңүздүн бизнесиңизди же ишкерлигиңизди бизден YouTube канал аркылуу рекламалоону каалайсызбы? Анда сизге бизден жан кызмат, сапаттуу жана көрүмдүү видеолор менен өз жарнамаңызды берсеңиз болот. Ал үчүн жөн гана биздин байланыш номерлерибизге кайрыласыз. Тажрыйбалуу адистер сиздин ишкерлигиңизди сапаттуу видеолор менен өзүбүздүн социалдык баракчалар аркылуу калктын калың катмарына жайылтып бере алабыз. Уштун так ортосундагы Максим Горький мектебинин техникалык паспортунда аянты 2 гектар. Учурда билим уянын имараты турган 70 сотық жери гана калган. Бош турган жерлери эгемендүүлүк жылдарында жеке тараптарга сатылып кеткен. Мыйзамсыз менчиктештирилген жерлерге Рейми жана Айгат аталышындагы тойкана салынып калган. Билим уянын жетекчилиги 5 жыл соттошкон менен жыйынтык болгон эмес дейт. Бул мектеп 620 орунга ылайыкталганы менен учурда 2300 окуучу билим алып жатат. Окуучулар класска батпай, спорт зал жок көчөдө сабак өтүп келишет. Мектептин багы дагы сатылып кеткен экен. 5,5 жыл соттошуп, анан жогорку сотко Бишкекке барып эле ошо 6 сотук жерди кайтарып алдык. Мына Айгат кафесиндагы 2002 жылы арендага берилген экен. Арендага берилип, анан арендасы бүтпөй туруп, анан 2012 жылы сатылып кеткен. Анан дагы мектепте сол жагында дагы мурдагы Венеция рестораны, азыркы Реми рестораны дагы мен мурдагы директордун сөзүнө караганда ал мектептин территориясы болгон. Мектептин территориясы, анан биринчи этаж спортзал болот, анан кафе болот, мектепке жардам болот деген ой менен ошол Венеция рестораны курулуп калган. Ушул мектеп 80 жылдан ашык болсо да мектебибизде спортзалыбыз жок. Азыр мына бизге кошумча зданиялар болуш керек. Азыр балдардын саны өзүңүз көрүп атасыз, көбөйүп атат. Ал эми бул Фрунзе атындагы мектептин негизги дарбазасындагы жерлер мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен. Мындан улам мектепке кирүү эшигин имараттын арт жагынан ачууга аргасыз болгонбуз дейт мугалимдер. Ошондой эле мектептин айланасына 16 соода түйүн уруксатсыз курулуп калганы аныкталган. Окуучулар келе турчу тротуардагы базарга айланып, ижарадагы жерлер документтештирилип кеткен. Тротуар жок балдарга. Ошондой эле şu mana номер 24 Фрунзе атындагы мектепти нереги жагындагы главный ход боюнча биз кайрылгандык, келип туруп ошо главный ходлар жабылып кеткен, у жерге курулушлар болуп кеткен. Өзү бу жерде жеңил конструкция боюнча курулуулар болуш керек эди, бирок батка каршы бу жерлерде капитальный курулуш болгон. Ошолар боюнча каралган. Мектептин сатылган жерлери бүгүн жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Эл өкүлү Жусуп Коргонбай уулу мектептин айланасындагы тойконлор 10 жылдан бери иштеп жатканын айтып чыкты. Мыйзамсыз сатылган жерлер кезинде шаардык кеңеште депутат болгон Фахриддин Тешебаев аттуу атка минердин мыйзамсыз аракет экенин билдирген. Мындан улам депутат мектептердин жерлерин кайтаруу үчүн шаар бийлигинен эрктүүлүктү көрсөтүүгө чакырган. О шаардык кеңештин депутаты болуп Тешебаев Фахриддин деген иштеген экен. Бул Масалиев көчөсүндөгү орто мектептин спорт площадкасын кыркып туруп эле тойкана куруп коюптур. Алмаз Акунжанович, мектептин спорт площадкасын алып туруп эле өзүнүн полномочиясын колдонгонбу, кандай кылган? Ошол жерде целый тойкана 10 жылдан бери иштеп атат. Биздин Ош шаарыбызга да, биздин Бишкектеги бир нурдан керек окшойт. Ушуларды бир порядокко келтирбейлиби?
кимдин мүмкүнчүлүгү болсо эле маданият үйлөрүн, мектептердин спорт площадкалары бүт коммерциялык субъекттер болуп калган да. Ош шаарында 52 мектеп болсо, анын 31-нин жерлери мыйзамсыз менчиктештирилген. Билим уяларынын айланасы тойконлордон тартып, автоунаа жуучу жайга айланып кеткен. Шаар бийлиги социалдык объектилерди кайтаруу үчүн атайын комиссия түзүп, 1 жыл ичинде бала бакчалар үчүн мөөнөт сураган. Бул соттук иштер шаардык кеңештин токтому менен депутаттык топторго жүктөлгөн. Мындан улам төрага быйылкы жылы 31 бакчанын 17син кайтаруу үчүн сотко кайрылганын билдирди. Быйыл депутаттык комиссия, убактылуу депутаттык комиссияны түзүп, кыштан бери бардык ошо муниципалдык бала бакчалардын башка мамлекеттик ишканаларга өтүп кеткен бала бакчалардын тизмесин алып, госрегистрден, прокуратурадан бардык жагдан данныйларын алып анан кыдырдык, түшүндүрүү иштерин жүргүздүк бар ошол ишканаларга. Бардыгын кайтарса болот да, бир бизде жогору жактан да бир күчтүү жардам керек, анан саясий эрк керек. Сотторго түшүндүрүп айтсак, алар жардам бериш керек да. Биздин өзүбүздүн күчүбүз менен аябай кыйын экен, аябай көп аракеттерди кылдык. Кудай буйрса, эгерде ошолор оң чечилип кетсе, анда ошо 16-17 садик бизге өтөт. Ош шаарында 44 бала бакча убагында башка максатта колдонууга берилип кеткени буга чейин аныкталган. Өкмөт башчысы Акылбек Жапаров билим уяларды бошотуу үчүн 3 ай убакыт берген. Бирок бул аракет жүйөсүз калган. Ал эми кала мэри жеке тараптарга өткөн мектептин жерлерин кайтарууга убада берген. Абдумалик Базарбаев, Азам Бузриков, Ош ТВ.